Египетте поездер кагышып 36 адам каза тапты. Египеттин түндүгүндө 2 поезд кагышып 10 адам каза болгондугун жергиликтүү басылмалар шилтеме берип BBC жазды. Маалыматка караганда Александрия аймагында поезд түзүшүп, азырынча 36 адамдын каза болгондугу жана 122 киши ар кандай жаракаттарды алгандыгы айтылууда. Кырсыктын себеби аныктала элек. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын жазышкандыгына караганда, поездердин бири Каирден, экинчиси Порт Саид шаарынан келе жаткан. Жеринде куткаруучулар иштеп, жабыркагандардын бардыгын жакын жердеги ооруканаларга жеткиришкен. Египетте көп адамдын өмүрүн алып келген поезд кырсыктары тез-тезден кайталанып турат. Мисалы 2013-жылы Каир шаарынын түштүк тарабында темир жол транспорту чакан автобусту кагып, андан дагы ондогон адамдар каза тапкан. Кара сууда жол кырсыгынан 20 жаштагы кыз каза болуп, 3 адам жабыркады. Бул тууралуу Супер KG порталына патрулдук милициянын Ош облустук бөлүмүнөн билдирген. Окуя 11 август күнү саат 14:00 чамасында болгон. Ош шаары тараптан Кара суу шаарын көздөй келе жаткан Hyundai Avante үлгүсүндөгү жеңил унаанын айдоочусу унаны башкара албай, жолдун ортосундагы тосмону сүзүп өтүп, жолдун карама-каршы багытына чыгып, оодарылып кеткен. Натыйжада жүргүнчү болуп бара жаткан 1997-жылы туулган кыз каза болуп, айдоочу менен дагы 2 жүргүнчү медициналык жардам алуу үчүн Кара суу райондук ооруканасына кайрылышкан. Гренландияда мөңгүлөр күйүп жатат. Гренландияда бир убакта мөңгүлөр ээлеген аймактар өрттөнүп жатат деп жазат британиялык басылмалар. Өрт Гренландиянын батыш тарабынан Сесимют шаарынын түндүк чыгышка карай болжол менен 150 чакырымында башталган. Америкалык NASA космос агенттиги Гренландияда спутниктик байкоо жүргүзүү 2000-жылдары башталгандыгын белгилейт. Бирок аймакта ири өрттөнүүлөр байкалган эмес. Өрттүн чыгышы сейрек кездешүүчү көрүнүш экендигин профессорлор, адистер айтып жатышат. Францияда итин сабаган киши жарым жылга кесилди. Франциянын Валде-Марин департаментинин тургуну итти сабагандыгы үчүн 6 айга кесилгендигин РИА Новости агенттиги билдирди. Аталган киши 2013-жылыда жаныбарларга орой мамиле жасады деп айыпталып, бирок жазага тартылган эмес. Бул жолу ал Жокер деген итин сабап, жерге жаткыра тепкен. Мен аны жиним менен катуу урган эмесмин. Итимди жакшы көрөм, ошондуктан аны багып жүрөм да. Мен аны тил албай койгон учурда гана какус-кукус кылып коем деп киши өзүн сотто актоого аракет кылган. Итти сабаган жаран 6 айга кесилгендиги аз келгенсип, эми 5 жылга чейин үй жаныбарларын багуу укугунан ажыратылды. Прокуратура болсо кишини өмүр бою жаныбарларды багуу укугунан ажыратып, 1 жыл абакка кесүүнү талап кылган болчу. Жашоо үчүн күрөш. Ракка чалдыккан 14 жаштагы кыздын фотосессиясы интернетте жарды. Ору жашты, карны дагы карабайт, ал адамдын материалдык жетишкендиги дагы, статусун дагы эске албайт. Айрыкча 10 гүлүнөн 1 гүлү ачылы элек жаш балдардын жана кыздардын катуу илдетке чалдыгып, жашоо үчүн күрөшүп жаткандыгын көрүп, көзүңө жаш тегеленет. Төмөндө 14 жаштагы кыз рак оорусуна чалдыккан. Жаш кыздын эртелеп ооруга чалдыгып калгандыгын Facebook баракчасына жарыялаган казакстандык сүрөтчү Каир Ударцева кыздын каалоосу менен ага фотосессия жасап берген. Сүрөтчү Аня аттуу кыздын ооруса да жоокерче көз карашы менен эрдигин көргөзүп, жашоону сүйүп, фотосессияга тартылгандыгын жана абдан кызыктуу фотосессия болгондугун билдирди. Интернет жылдызына айлануу үчүн сакалын, чачын боеп, өзүнүн жашын улуу көргөзгөнгө аракет кылган польшалык мырза. Сүрөттөгү польшалык Павел Ладзиакты көргөндөр ак чач сакалынан улам аны 60 жашта деп ойлошот. Бирок чынында ал 35 гана жашта. Социалдык тармактын жылдызына айлануу үчүн сакалын, чачын боеп, өзүнүн жашын улуу көргөзгөнгө аракет кылып жүрөт. Ал маалымат каражаттарына берген маегинин биринде чачтары көп жыл мурун агара баштагандыктан башынын жарымына ак чач өскөнүн жактырбай, чачын толук ачык түскө боёгондугун айткан. Ушундан кийин интернетте анын популярдуулугу арта баштаган. Учурда анын жеке баракчасына жазылгандардын саны 300 миңден ашат. Павел фитнеске 16 жаштан кызыгып, бирок көп өтпөй 10 жыл бою спорт менен машыкпай койгон. 30 жашында кайра спортко кайтып келип, азыркы жыйынтыкка жетишкен. Павел социалдык тармактардагы баракчасына 10-15 жыл мурдагы жана азыркы сүрөттөрүн салыштырып жүктөп турат. Ага комментарий калтыргандардын саны айрым учурда миллиондон ашып кетет. Мына ушундай сайттан алынган кабарлар жаңылыктар түрмөгүн жыйынтыктайт.
Саламатта калыңыздар, каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий жазыңыздар.